Mana Rahatbek aygırdı karmayım dep, cem berem dep aygırdı tosуп жүрөт. Nuralacının karatı yürüdü eкен. Çağım күндө cem берет экен да, карачы. Бул өтө керемет көрүнүш Москванын чогуу ортосунда, эч кандай Кыргызстан алда эмес. Раhatбек балбан айгырга жем берип атат окшойт, а? Мынакей. Нурал ажаке. Айгыр караат айгырда экен да? Караат айгырда. Күндө жем бересизби? Күндө келип ушу 4 кило 5 килодан жем берип коебуз. Үйүрдө азыр. Айгырдан кармап барып чаба бересиз? Айгырдан барып чаба беребиз. Күз коебуз. Айгырдан кийин күздө кармагандан кийин багып чабасызбы, ошо бойдон эле чаба бересиз? Жок, күздө токтотуп кичине. Токтотуп мынтип камап бакпайбыз, минип багып беребиз да. 5 кило жем жүзбөй беребиз да. Кышын жайын токтобойт экен да? 5 килодан 2 мал беребиз, 10 кило беребиз да. Кармаганда 2 мал беребиз. Азыр 1 малдан 5 килодан берип атабыз. Жакшы экен. Бул Раhatбекти кышында Кыргызстан Жалал-Абадтан улактан көрүп атып эле, кийин эле Алтайдан улактан көрүнүп калды. Буякка алдыргансызбы? Алдырдык да, Кыргызстандан ушу кичине бизге жардам берсин деп бул жерде. Карылашы улакча ушул жерде. Жакшы экен. Мына бүгүн сиздин үйүңүздө Ростов жамаатын конок кылдык, эртеңкиге даярдык. Бүт жамаатыңыз үйүңүздө болуп атат, сыйыңызды да көрүп атабыз. Анан мына ол жерде мен келгенде эле сизге айттым, мына жайылып жүргөн жылкы кимики. Керемет көрүнүш деп. Сизге суроо берсем, өзүм бей кармап, бей байлап дедиңиз. Ушу 2 жылдан бери ушу жерде бей кармап, кымыз кылып, ушу кымыз кылып ичип атабыз. Ушу жерде кичинеден эме окшоштуруп атабыз, кичине эме. Анан ушу быйыл азыр эметет элекпиз. Байлай элекпиз. Не дегенде 1 айдан бери улак деп жүрөбүз. Эмеге бардык, Алтайга бардык. Алтайдан келип бул жака дарайлык болуп ушу 1 айдан бери тыным жок да. 28-inde кеткенбиз. 28 бүгүн 1 ай болуптур да. Ошо менен эле силер келдиңер Кыргызстандан, бияктан Ростовдон туугандар келди. Аяк бияк жумуш, ар эме кызмат эле жүрөбүз ушу. Эми бул жактар жайгаштырып улакты өткөрүп албайлайт экенсиз да. Кудай кааласа 1-inde байлайбыз. Бул жерде кадимки эле көк арттагы жерге талдагы жашоону бул жер окшотуп алабыз го. Бул жер кенен. Где-то бир анча бир 100 гектардай жер бар. Сыртым Токойдун ар жагы да ушундай көлө. Кете берет. Домодедовага жака чейин кете берет. Ушул жерде жүрөт. Күнү-түнү ушул жерде жүрөт. Кышындасы ham ушул жерде калат. Кышындасы дагы. Жыймал жем берип коебуз 1 ай. Кышы жайы ушул жерде. 2 жылдан бери ушул жерде. Кар тээп чөп ташып жүрө берет жеп. Же чөп чачасызбы? Жок, чөп чачпайбыз. 1 мал жем берип коебуз 1 ай. Болду. Кар оор жаганда. Ушул жерде чапчып эле жеп. Мына жер азыр чөп көтөрүлбөйт да, азыр суук болупчу. Мен адамдын белине чыгат неде. Өтө кенен экен бирок. Былтыркы чөптөрдү кара, жатып калган. Жакшы экен. Суук болуп жакшы чөп көтөрүлбөйт да. Жылдан бери эле бейлер ушу талаада эле жүрөт. Бул бейлериңиз жерден чогулттуңузбу? Бул жерден чогулттук. Дагестандан алдык, муну данчактарды. Бул жерден алдык, боз бени. Ушу терип алдык да. Ушу кара айгырды ошону коюп атабыз 2 жылдан бери. Кеше чабып аткан атыңыз да? Кеше чабып аткан. 4 кулун болду. Бирөө ургачы, 4 эркек. 2 жылдан бери ушуну коюп атабыз. Кайсы порода ошол атыңыз? Ушуну эмесин точно билбейт. Ушул эле Россия жылкысы бирок. Ушу жээни подарка кылган. Айдар деген жээни подарка кылган. Ошону минип атабыз эми. Жакшы экен. Жакында мына Раhatбек балбан чабып жүргөн жерди аты дагы келиптир. Аны койбодуңузбу? Башкасына? Жок, эмдиги жылы коебуз аны, Кудай кааласа. Bir saat кечирээк келип калды. Эмдиги жылы коебуз. Жакшы экен. Кыргызстандан келген атты коюп, бияктын оосун эмесин аргындаштырып эме кылайлы деп атат. Аралаштырып кулуну да калайлы дең, Жакшы экен. Раhatбек чиркейлер кыйнабайт абы? Жок. Раhatбектин оюндары кандай болду? Өзүңүз дагы айтып өтсөңүз болот. Биз эмеден көрдүк. Раhatбекти эмеге апарып бул жерде ушу ат кармайбыз. Мына жерде 12 ат бар. Көбөк. Сузактын балдары көбөк. Камбакычын Астанбаев.
Михайловда қалмақ үшін жерде атқармайық. Aha. Емеде 5-5 болды ғой. 6 ayda. Бұл жерде болды да бұл жерде. Ава. Бұл жерде бірді алдық біз. Ал şu жерден қайта ошон емен чогулуп барып, емеде чемпионат болды ғой 6 айда. Аны 6 айға бар ойнап келдік. Ошо Ратбек эми ол. Жакшы оюн көрсөттүбү Ратбек? Жакшы эле болду го. Жакшы эле болду. Жакшы. Жана көк аты менен ойноду окшойт, Сиздин көк атыңыз менен. Кыргызстандан келген ошо. Основной бул жердеги турган аттар Кыргызстандан келген. Кыргызстандан келген аттар, өздөрүнүн аттарын алып келишкен. Ошо 12 ат. Жакшы экен. Нуралы эке, сиз бул жерге кайсы жылы келип, качандан отурукташып калдыңыз? Бул жерге 2019 келдик, 2020 келгенбиз. 2020 келип, ошо 22ден бери бейкармап атабыз да. 2 жыл болуп калды. Жакшы экен, жакшы. Ратбекти менимче чымын кыйнап атат, Ратбек балбан. Күздө эмне кылабыз? Кетебизби? Кыргызстандын улагын чабабызбы? Ооба, Кыргызстанга кетебиз күздө. Кышка чейин ошокто, жазга чейин. Чабабыз. Кандай болду 6 айдагы оюндардан айтчы? Жол кыйнабадыбы? Балдары кандай чабат экен? Балдары деле жакшы эле. Жакшы оюн көрүп алар деле. Курама команда болушту, бир команда. Жакшы оюн көрүп өтүштү. Жакшы экен. Жакшы. Бүгүн ушул Нуралы ажынын үйүндө конокто болтабыз. Бүт жамаатыбыз менен тиякта даярданып атат эртеңки оюнга. Биз бул жерге айгырга жем берген. Көп шум болуп келгенге үмүт окшойт. Жем берип эле кетип калчу, спокойно. Кулундардан бери карматат. Жакшы экен. Кеттик анда биз жемди артынан кууп барып беребиз. Кызматтагы бүтүп калды. Чейинип теринип атышат жигиттер, эртеңкиге баары Куда каласа рас бүтүп калды. Мына көрүнүштү карачы. Ошол Москва экен ичи. Мынакей. Кыргыздардын жашоосу Москвадагы. Өтө сонун. Бизде азырынан айтканда жамаат. Бизде